Саламатсыздарбы? Оштогу 30 адыр айылынан Ош Бишкек чоң трассасына жақын жерден сатыла турган 8 соттук участок бар. 4 бөлмөлүү үйү менен шашылыш түрдө сатууга коюлуп жатат. Баасы $70.000, бир аз кеми бар түшүп берет, документтери бар экен. Дареги мындай, мына караңыздар, Ош Бишкек трассасына 250 метр, көп болсо 300 метр жакын. Көчөсү асфальт. Давран Беделов көчөсү деп эки кисте жазылып турат. Мурдагы аты Жибек жолу көчөсү болуп калат. Эки жылдыздын жанынан эле светофордон оң тарапка тоону көздөй жогору жүрөсүздөр. Трассадан 250-300 метр жүргөндө эле оң тарапта жайгашкан мурдагы Жибек жолу көчөсү 20-чы дарек болуп калат экен да. Көчө жагы мына пескаблок дубал менен тосулган. Азыр бул жерде эч ким жашабайт, өздөрү Бишкекте экен. Бул жагы мына кошунанын ошо дубалы столбага чейин барып такалат. Ал эми бул жагы болсо ылдыйга чейин барып такалат. Азыр эми дарактар турат, тосуп көрүнбөй турат да. Бул жагында калитка, ортосунда дарбазасы бар. Киргенде эле мына көрүп турасыздар, үйдүн алдына сары таш, мозаика болуп, площадка болгон экен. Бул жакта 4 бөлмөлүү үй. Жашаса болот экен, жакшы эле. Азыр эми жашабай эле турат. Азыр бөлмөлөрдө жабык экен, мына коридорго кирип эле сиздерге түшүндүрүп коеюн. Анан сырттан киргенде оң жакка 2 бөлмөлүү очок гана курган экен. Сыртын шыбап коюптур, чатырын жааптыр. Бирок толук бүтпөптүр бул. Биринчи үйдү көрөлү, анан кийин участок өтөбүз да. Негизи бул мүлк участок эсебинде сатууга коюлуп жатат да. Мына киргенде эле ортодо коридор, тушта бир бөлмө, оң жакта дагы бөлмө бар экен. Анан сол жакка киргенде кирме чыкма 2 бөлмө бар экен. Ошондо 4 бөлмөлүү ушу коридор менен үй да. Келип кирип жашай берсеңиздер болот. Бир катар мына актап сырдап, косметикалык ремонт кылыпчы. Анан бул жагы негизинен бул участок 8 сотук экен. Мында фактически андан да бир аз ашыкча чыгышы мүмкүн. Бул жерде мына үйдүн алдында көрүп турасыздар, өрүк бар экен. Бул чоң өрүк. Андан кийин тыт, андан кийин бий алма, өрүк жана башка дарактар. Үйдүн батыш жагы мына көрүп турасыздар, участокте наркы көчөдөгү кошунанын тосмосуна чейин барып такалат да. Анан суу бар экен мына. Участоктун ортосунан кранттан суу чыгып турат. Көрдүңүздөр? Суу бар демек. Андан кийин бул жакка келе турган болсок, мына бий алмалар турат бул жерде. Бул жакта да бий алма. Анан мына чоң өрүктөр бар экен. Аябай жакшы өрүктөр бар экен. Көрдүңүздөр? Нар жагында дагы өрүк, шабдалы, башка дарактар дагы бар экен. Буларды бир аз бая сорттоп, чиканкалап, обрезка кылып карап коюш керек экен да. Бул жерде да бир чоң өрүк бар экен. Калганы мына пакса дубал менен урулган, бул жагы сарай, тоок гана, отун гана. Бул жакта дагы ошо үйдүн алдында кошумча курулуш болуптур. Ал эми ошо склад, сарай катары курган экен да. Үйдүн күнбатыш жагынан көрүнүшү ушул. Чатыры көрүп турасыздар, шифер менен жабылган. 4 бөлмөлүү үй экен эми. Келип кирип жашай бересиздер. Биз эми болгондой, кандай болсо ошондой көрсөттүк. Баасын $70.000 кеми бар деп айтып атат. Сүйлөшүп көрөсүздөр. $70.000. Документтери баары бар экен, так экен. Анан эми 30 адырдын центринде болуп атат, көрүп турасыздар. Мына трассанын ылдый жагы бул айыл өкмөт, бүт баары бар. Андан сырткары мына 2 жылдыз маркети бар, ал жер кафе билесиздер, наркы бети маркет, стоматология, клуб бар ал жерде, тиш дарылоо клиникасы, бүт маркеттер бар да. Бул жер эми участок, сонун участок да. 8 сотук. Мына үйдүн ордуна, Кудай буйрса ушу полторашкабы, 1 этажбы, 2 этажбы, каалагандай проект менен жакшы бир сонун үй курсаңыздар болот. Баасы $70.000 кеми бар. Таза суу, свет, интернет бул жерде бар экен. Калганын эми өзүңүздөр келишип сүйлөшүп аласыздар. Биз колдон келген маалыматты бердик. Эң негизгиси трассадан өтө алыс эмес, өтө жакын эмес. Өтө жакын болсо шум болот, өтө алыс болсо дагы болбой калат. Ортодо трассадан бир 300 метр жөө деле барып келесиңер трассага чейин. Ал жерде бүт баары бар, касапканадан баштап дарыканага чейин. Ушул үй эми баарыңыздарга сунушталат, $70.000 кеми бар. Телефон номурун экранга жазып койдук. Азыр чалып сүйлөшүңүздөр. Ато бу центрден үй издегендер, участок издегендер аябай көп. Көрүшкөнчө, ассаламу алейкум.